Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар, урматтуу достор. Бүгүн биз онлайн сабагыбызды баштайбыз. Биринчи сабагыбыз тагыраагы. Биздин онлайн сабактарыбызды социалдык баракчалардан онлайн сабак, кыргыз тили, 5-класс, Идгиз Шамырзаев, билим жана окуучу деген хаштегтердин жардамы менен да таап көрсөңүздөр болот. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү онлайн сабагыбызды баштаардан алдын бул каналга катталып, жана ошондой эле коңгуроочону баса кетсеңиздер, анда менин каналымда жарыяланып жаткан, чыгып жаткан онлайн сабактарды эң алгачкылардан болуп көрө аласыздар. Ал эми мен тууралуу маалымат алгыңыздар келсе, жана түрдүү онлайн сабактарды жүктөп алгыңыздар келсе, социалдык баракчаларда төмөнкү даректерге кайрылсаңыздар, анда мен сиздерге албетте колумдан келишинче өзүмдүн жардамымды бергенге аракет кылам. Кыргыз тили жана адабияты сабагынан өзүм сабак берем. Бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. 5-класс 4-чейрек 1-чи сабак, кыргыз адабияты сабагы. Бүгүнкү темабыз Алыкул Осмоновдун Ата журт, кыргыз тоолору аттуу ырлары. Бүгүнкү сабагыбызды баштаардан алдын, урматтуу окуучулар, мен Алыкул Осмонов жөнүндө 3 кай маалымат берип өтөйүн. Алыкул Осмонов 1915 жылы 21 мартта Кара Балтадагы Каптыларк айылында жарык дүйнөгө келген. Ал эми 1950 жылы 35 жаш курагында бул дүйнө менен кош айтышкан. Ата-энеси Осмон менен алтын колунда жок карапайым адамдар болгон. Ал балдар үйүндө тарбияланган. Кургак учук оорусу менен ооруп калып, бул оору анын жашоосуна өзүнүн кедергисин тийгизген. Пушкин, Шекспир, Шотар Руставелдин чыгармаларын кыргызчалаган, тагыраак айтканда кыргызча которгон. Алгачкы сүйгөнү Айдай аттуу кыз болгон. А бирок дал ушул Айдай экөөсүнүн эки жолго кетүүсү тууралуу кыргыз адабиятында бир канча ойлор, бир канча себептер бар. Мына ушул себептердин ичинен эң эле белгилүүсү, көрүнүктүүсү катары бул кыргыз элинин каада салтына ылайык Айдайды төрөлгөндөй эле башка бирөөгө энчилеп койгондуктан, башка бирөө менен башын байлап койгондуктан айтор экөөнүн жолу бир болбой калат. А бирок убакыттын өтүшү менен ал Зейнеп аттуу аял менен баш кошот. Экөөсүнүн ортосунда Жыпар аттуу кызы болот. А бирок дал ошол кызы 15 күн болгондо бул дүйнө менен кош айтышат. Жазган ырларына канаттанган эмес. Демек, биз кыргыз адабияты сабагында Алыкул Осмоновдун ырларын аябай сүйүп окуйбуз. Уюкачтыктары сакталган, мааниси, акындын берейин деген идеясы, айтор баардык жагынан төп келгендиги менен кызыгып, тамшанып окуйбуз. Ал тургай Алыкул Осмоновду дагы биз кыргыз адабиятында классик акын катары тааныйбыз. А бирок дал ушул биз тааныган, биз билген Алыкул Осмонов өзүнүн жазган ырларына канаттанган эмес. Ал тургай мен жетчү мыкты ырлар кол жеткиз асманда деп өзүнүн дагы өмүрүндө айтып кеткен сөздөр бар. Урматтуу окуучулар, бүгүн биз дал ушул акындын Ата журт деген ыры жөнүндө сөз кылабыз. Жылуу кийин, жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу бороон улуп кар уруп, суугуңду өз мойнума алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Түндөр жаман, кырсык салып кетпесин, наалат келип, ат тизгиниң шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, эс карайын, токтой турчу ата журт. Жазда башка, жел тийбесин абайла, көпкө турбас, мобул турган сур булут, бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен ооруба, мен ооруйн ата журт. Урматтуу окуучулар, Алыкул Осмонов Ата журт деген бул ырында демек ата журтка болгон мээрими, ата журтка болгон камкордугу, өзүнүн сүйүүсү, мына ушул сезимдерин ачып берген. Кана эле эгер ата журттун жаны бар болсо,
анын ордуна өзүм ооруйун, сага жел тийип калбасын, жылуу кийин. Мына ушул сөздөрдүн баардыгын Алык Осмон өзүнүн ырында жазуу аркылуу ата журтка канчалык камкор, канчалык мээримдүү экенин ачып көрсөтүп атат. Демек, ата журттун ар бир жарандын, ар бир инсандын жашоосунда өзгөчө орду бар. Ата журтта жашап, анын суун ичип, тузун татып жүргөндөн кийин ар бирибиз ата журтубуз үчүн кам көрүшүбүз, ата журттун эртең үчүн ойлонушубуз, анан албетте күн дебей, түн дебей ата журтка өзүбүздүн пайдабызды тийгизишибиз керек болот. Сабагыбызды улантабыз, урматтуу окуучулар. Алык Осмоновдун экинчи ыры бул кыргыз тоолору. Тоого тоолор курамалап курашып, узун тартып, уламалап улашып, алда кайдан кебес тартып келаткан кербенчинин төөлөрүндөй чубашып. Кара зоолор аркай жерде каркайып, катмарлашып, калың тартып заңкайып, алмаз сындуу көккө тийген миздери арыстандын азуусундай арсайып. Мөңгү кетпей чокулары жалтырап, тоңгон муздар шөкүлөдөй жаркырап, ар жагынан бир жагына куш эмес, араң гана бороон өтөт калтырап. Жаз келерде эң биринчи жаз конуп, кыш болордо эң биринчи кыш тоңуп, аяламга ай теелек кезинде эң биринчи ай жамынып ак болуп, түн болордо эң кийинки түндү алып, түз жерлерден кийик кетип мунарык, дүйнө жүзү көзүн ача электе эң биринчи күндү тосуп кызарып. Кыргыз тоосу, элдин сүйгөн тоолору, мындай сонун асыл тоолор болорбу? Асман тиреп жеңе билет ар качан өлкөбүзгө кас санаган жоолорду. Демек, бул ыр саптарында Алык Осмонов кыргыз тоолорунун канчалык улуулугун, көрктүүлүгүн, өзгөчөлүгүн, айтор ар тараптан анын бир канча сыймыктануучу жерлерин айтып кетти. Демек, ар жагынан бир жагына куш эмес, араң гана бороон өтөт деген саптарда Алык Осмонов кыргыз тоолорунун асман тиреген бийик экендигин баса белгилеп кетип атат. Мындан сырткары ар качан чокуларынан ак кар кетпеген мына ушул кыргыз тоолоруна суктангандыгын дагы биз ыр саптардан биле алдык. Эми салыштыруу жөнүндө түшүнүккө токтоп кетели. Урматтуу окуучулар, жогорудагы кыргыз тоолору деген ыр саптарда алмаз сындуу көккө тийген миздери арыстандын азуусундай арсайып, тоңгон муздар шөкүлөдөй жаркырап, кербенчинин төөлөрүндөй чубашып деген сыяктуу салыштыруулар менен акын кандай окшоштуктарды эске алууда дейт. Демек, ар бир акын ыр жазууда аны жөн гана кара сөз менен жазып койбостон, албетте кандайдыр бир нерселерге салыштыруу аркылуу анын көрктүүлүгүн, анын образдуулугун дагы да ачып олтурат эмеспи? Демек, алмаз сындуу көккө тийген миздери арыстандын азуусундай арсайып. Алмаз дегенде бул жерде бриллиантты көрүп турасыздар. Демек, ушул бриллиант жөнүндө бриллиантка тең болуп атат. Ушул алмаз сындуу көккө тийген миздери арыстандын азуу тишиндей арсайып турат. Ал эми тоңгон муздар шөкүлөдөй жаркырап дегенде, мына бул жерде шөкүлөнү көрүп турасыздар. Кербенчинин төөлөрүндөй чубашып. Мынакей, сиздер кербенди көрүп турасыздар. Демек, кыргыздын тоолору бирин бири улап, кербендин төөлөрүндөй чубашып кеткен деген ойду айтып атат. Салыштырууну кыргыз адабиятында бир гана Алык Осмонов эмес, мындан сырткары бир канча акындар пайдаланып жүрөт. Бүгүнкү күндө дагы салыштыруу кеңири пайдаланылат. Демек, мындан кийин силер кайсыл бир ырды окуп калбагыла, ар кайсы ырлардагы салыштыруу жөнүндө акын
эмнелерди эске алып жатат, эмнени эмнеге салыштырып жатат, мына ушул нерселерди билип жүрсөңөр жакшы болот. Урматтуу окуучулар, жогорудагы эки саптан эки ырдан тыянак чыгарып айта турган болсок, биринчи, туулган жердин топурагы алтын. Ата журтуң алтын бешик. Туулган жерге тууңду тик, бөтөн элге султан болгончо өз элиңде ултан бол. Урматтуу окуучулар, кыргыз адабияты дептериңизди алып, дал ушул 4 макал лакап учкул кептерди жазып алсаңыз жакшы болот. Себеби жазылган маалымат окуган, көргөн маалыматка караганда бир канча жакшы мээде сактыларын илимпоздор белгилеп айтып кетишкен. Кошумча маалымат катары айта кетсем, урматтуу окуучулар, силер бул онлайн сабакты көрүп бүткөндөн кийин YouTube'дан мезгил жана алыкул тасмасын көрүп чыккыла. Бул өтө маанилүү. Себеби ал жерде Алык Осмоновдун жашоосун, анын жашоосунда болуп өткөн бир канча окуяларды элестете аласыңар. Мындан сырткары, Алык Осмонов тууралуу чыгарылган 2 томдук китептер бар, Алык Осмоновдун энциклопедиясы бар, котормолору бар. Мына ошол китептерин дагы алып окусаңар, мындан да көбүрөөк маалыматтарга ээ болосуңар демекчимин. Урматтуу окуучулар, силер үчүн үй тапшырма. Төмөнкү сөздөрдүн лексикалык маанисин тапкыла. Сөздөрдүн бири-бирине жакындыгын же болбосо алыстыгын белгилегиле. Тоо, зоо, аска, капчыгай, дөңсө, адыр, жайлоо. Урматтуу окуучулар, дал ушул сөздөрдүн лексикалык маанисин ачып бересиздер. Кайсыл сөздөр бири-бирине мааниси жагынан жакын, кайсыл сөздөр бири-бирине мааниси жагынан алыс, мына ушуларды дагы баса белгилеп, бул тапшырмаларды төмөнкү даректерге жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp аркылуу же Telegram аркылуу менин даректериме жөнөтсөңүздөр, мен албетте сиздердин жообуңуздардын туура же ката экендиги тууралуу кайрадан сиздерге маалымат берем. Урматтуу окуучулар, ушуну менен биздин бүгүнкү онлайн сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Эгерде онлайн сабак сиздерге жаккан болсо, комментарийге өзүңүздөрдүн пикириңиздерди, сунушуңуздарды калтырып, андан сырткары сөзсүз түрдө менин каналыма катталып, коңгурочону басып койсоңуздар, менин мындан кийинки онлайн сабактарымды дагы да болсо биринчилерден болуп сиздер көрө аласыздар. Бүгүнкү онлайн сабакка катышып бергениңиздер үчүн жалпыңыздарга ыраазычылык, көргөнүңүздөр үчүн ыраазычылык. Мындан кийинки онлайн сабактарыбызда сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Биз онлайн сабактарыбызды дагы да болсо сиздер үчүн сунуштайбыз. Сиздер биздер үчүн эң мыкты колдооңуздар. Өзүңүздөрдүн сунуш пикириңиздерди комментарий астына калтырып турсаңыздар, биз ал сунуш пикирлерди эске алган абалда мындан да жакшыраак сабактарды даярдап бергенге аракет кылабыз. Саламатта калыңыздар.